Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, ардактуу биздин педагогдор. Үй Сайыт окуу керемет долбоору тарабынан мыкты үй бүлөлүк окуу клубу сынагы жарыяланган. Мына ушул сынактын э, иштелип чыккан жобосунун негизиндеги талаптарды аткарууда ар кандай түшүнбөстүктөр, кемчиликтер кетип жатат. Ошондуктан биз сиздерге атайы дагы бир ирет тереңдеп түшүндүрүүнү туура көрдүк. Ушул сиздерге жол көрсөтүүчү, түшүндүрүүчү видео нускаманы кабыл алып коюңуздар. Үй бүлөлүк окуу клубу тууралуу сынакта ошол уюштурулган мектептеги окуу клубу, бул китепканачы тарабынан уюштурулат. Ошол окуу клубун өткөрүүдөгү бир иш чаранын сценарийи тууралуу сынак жарыяланган. Бул окуу керемет долбоорунун максаттуу мектептеринин арасындагы, китепканачылардын арасындагы сынак жарыяланды. Мыкты үй бүлөлүк окуу клубу деп аталат. Сынактын максаты активдүү мектеп китепканачыларын аныктап, колдоого алуу, шыктандыруу, алдыңкы тажрыйбасын жайылтуу, методикалык колдоого муктаж болгон китепканачыларга колдоо көрсөтүү максатында жарыяланды. Бул окутуу орус, кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Жана өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлөт түштүк чергеси үчүн. Максаттуу мектептердин китепканачылары катыша алат. Сынактын шарттары: китепканачы биринчи тиркемеге ылайык башталгыч класстын окуучуларын жана алардын ата-энелерин окуу клубуна тартып, окуу клубун уюштурушу керек. Китепканачы клубтун бир отурумунун сценарийин иштеп чыгат. Окуу керемет долбоору тарабынан иштелип чыккан кошумча окуу материалдарды электрондук балдар китебин колдонуусу шарт. Отурумдун сценарийи окуу тилдеринин биринде болот. Орус тилинде же кыргыз тилинде. Электрондук форматта жазылууга тийиш бул сценарий. Отурумдун узактыгы 30-40 минутта болуш керек. Отурумдун сценарийинин тексти А4 форматында 2 барактан ашпоого тийиш. Отурумдун сценарийин сыноодон өтүп, каталарын эске алуу менен кайрадан иштеп чыгышы керек. Отурумдун негизги учурларды видеого тартып, видеонун узактыгы 5-8 минутта болуш керек. Ошо сиз өткөрүп жаткан отурум, иш чара, ата-энелер менен, үй бүлө менен биргеликте өткөрүп жаткан отурумду видеого тартып алышыңыз шарт жана ал 5-8 минут аралыкта болуш керек. Китепканачы бир гана отурумдун сценарийин бериши керек. Отурумдун сценарийи уникалдуу болуш керек жана мурда интернетте жарыяланбаган болуш керек. Чыгармачылык менен иштелип чыккан сценарийди бизге жөнөтөсүздөр. Сценарийге тиркеме катары төмөнкүлөр кошулуш керек. Клубтун аталышы, сиздин окуу клубтун кандайдыр бир атын коюп алыңыз. Клубтун 5 айлык иш планы 23-жылдын январь айынан май айына чейинки ошо окуу түзүлгөн, аныкталган, уюштурулган клуб кандай иш аракет жүргүзөт, план түзөсүз, планын жөнөтөсүз. Клубтун иштөө графиги, кайсы учурларда бул клуб иштейт. Клубтун мүчөлөрүнүн тизмесин жазасыз. Долбоор жалпы маалымат каражаттарына жарыяланган учурда тигил же бул тилдин нормаларына туура келбесе, сценарийдин аталышы же башка элементтеринен өзгөртүүлөрдү киргизүү укугуна өзүнө калтырат да. Демек, сценарий туура келбесе, аны өзгөртүүгө сиздерге беребиз, оңдоп түзөгүлө деп. Же таптакыр шартка туура келбесе, же кабыл алынбайт. Сценарий авторго кайтарылбайт кайра. Бул жакшы деп аныкталган сценарийди биз ошол аныктап орундарды да беребиз. Сценарийлерди бизге тапшыруунун мөөнөтү 23-жылдын 16 январынан 31 мартына чейин болчу. 3 апрелден 15 апрелге чейин жыйынтык жүргүзүлөт. 23-жылдын 20 апрелинен 30 апрелине чейин мына ошол жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи өткөрүлөт. Заналдык семинарлар учурунда, ар кандай иш чараларда сыйласак болот. Мына ошол заналдык семинарларда сыйлоо тартиби каралган. Сынактын тартиби демек, катышуучулар сценарийдин, видео материалдардын областтын командаларына, регионалдык командага бизге жөнөтөсүздөр, электрондук даректерге жөнөтөсүздөр сценарийлерди жана видеону. Областтык команда карап чыгып, сиздерге орундарды ыйгарабыз.
15 апрелге чейин ыйгарып бүтүшүбүз керек. Анан Бишкектеги офиске жөнөтөбүз. Бегайым Төрөгелдиева деген класстан тышкаркы иш-чараларды алып барган адисибизге жөнөтөбүз. Биринчи орунга ээ болгон мыкты эмгектер Кут Билим газетасына жарыяланат. Сыйлыктар каралган. Биринчи орунду ээлеген мыкты сценарий Кут Билимге жарыяланат дагы. Ошол диплом, китептер, сертификаттар менен баалуу сыйлыктар менен сыйланат. Сценарийди баалоо критерийи каралган. Ар бир критерий 5 балдык шкала менен аныкталат. Оригиналдуулук жана чыгармачылык, сценарийдин оригиналдуулугу, идеясынын креативдүүлүгү, отурумдун структурасы, сценарийдин структурасында тактыгы, отурумду ар бир убакыттагы этаптын эффективдүүлүгү, бөлүштүрүлүшү, экинчи этапка өтүүдөгү логикалык ыраттуулук, сценарийдин мазмунундагы. Отурумдун материалынын мазмуну, сценарийдин материалы канчалык эффективдүү жана мазмундуу жана ошол оюн форматында болобу билим берүүдө ар кандай жолдор менен берилиши. Китепканачылардын чеберчилиги, максаттыкка жетүү үчүн китепканачы тандап алган стратегиялар же методдор ар түрдүү болуш керек, ийгиликтүү болуш керек, ийгиликтүү бааланышы керек. Окуучулардын жана ата-энелердин эс алуусун уюштурулган формалары ар түрдүү болуш керек. Бул иш-чарадан кызыктуу, мазмундуу, өнүктүрө турган иш-чара болуш керек. Эс алдырып, ырахат алыш керек бул иш-чарадан. Түрдүү форматтагы, түрдүү стратегия ыкманы колдонуп, ата-эне менен биргелешикте уюштурулган иш-чара бул балдарды өнүктүрө турган, ата-эне менен баланы окууга, китеп окууга кызыктыра турган иш-чаранын үлгүсү болуш керек сценарий. Отурум үчүн ресурстук колдоо, демек тандалган иш-чарада ишке ашыруу үчүн таркатма материалдарды жана кошумча классификацияланган материалдарды, аудио китептер, электрондук китептерди колдонуунун ар түрдүүлүгү жана максатка ылайыктуулугу бааланат. Демек сиз ар кандай китептерди алсаңыз болот. Жомок китептерди, кыргыз эл жомокторубу, орус эл жомокторубу, аңгемелерби жана ошондой эле биздин аудио китептер, электрондук китептер. Бул баланын ой жүгүртүсүн өнүктүрө турган, кругозорун өнүктүрө турган кызыктуу мазмундагы китеп болуш керек. Мына ошонун мазмунунда талкуу учуру ар кандай иш-чараны окуу клубунда уюштурасыз. Анан ошол ресурс кайсы китепти пайдаланды бааланат. Отурумдун актуалдуулугу, демек жолугушуунун окуучуларга, ата-энелерге тиешелүүлүгү бааланат. Бул жолугушуу чын эле пайда келтирдиби ата-энелерге, тиешелүү болдубу? Бул практикага, окуучуларга, ата-энелерге тиешелүү маселелерге тиешеси барбы? Сценарий күнүмдүк жашоого жана окуучу ата-эненин кызыкчылыктарына байланыштуу суроолорду камтыганбы? Тиркемелердин тиркелиши, видео кадрлар, клубдун аталышы, клубдун 5 айлык иш планы, 2023-жылдын январдан майга чейинки иш план, анан иштөө график, клубдун мүчөлөрүнүн тизмеси болуш керек. Мына ушул тиркелиши керек. Демек, видео, клубдун аталышы, клубдун 5 айлык планы, клубдун иштөө графиги, клубдун мүчөлөрүнүн тизмеси. Мына ушулар тиркемеде болуш керек сценарийде. Демек, баалаганда 35 упай, 27, 20 упайга чейин, 27, 35тен 28 упайга чейин биринчи орун, 27тен 21 упайга чейин экинчи орун, 20дан 14кө чейин үчүнчү орун берилет. 28-35 упай топтогон китепканачылар биринчи орун алат дагы, биринчи даражадагы диплом менен, окуу керемет долбоору менен жана баалуу сыйлыктар менен сыйланат. Эмгектери Кут Билимге жарыяланат. 21ден 27 упайга чейин топтогон экинчи орун алгандар экинчи даражадагы диплом менен жана окуу керемет долбоорунун байгелери менен сыйланат. 14төн 20 упай топтогон китепканачылар үчүнчү орун алып, үчүнчү даражадагы дипломдор менен сыйланат. Окуу керемет долбоорунун байгелери менен сыйналанат. Демек, биринчи тиркемеде үй бүлөлүк окуу клубу бул окулган китептин негизинде активдүү баарлашуу, пикир алышуу, өз оюн жана чыгармачылыгын бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк берүүчү, китеп окуганды жакшы көргөн адамдарды, үй бүлөлөрдү мектеп китепканасынын базасына бириктирген коом болуш керек. Бул коомдук иш-чара, атайын клуб, китепке кызыктырып, ата-энени, баланы китепке тарткан окуу клубу атайын иш-чара болуш керек да. Мына ушул максатта
бул атайын китепканачынын чыгармачылык иши каралып жатат. Чыгармачылык менен иштелип чыккан сценарийди баалайбыз. Клубдун максаты китеп окуу аркылуу үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн маданий баарлашуу салттарын колдоо, үй бүлөнүн баардык мүчөлөрүнүн кызыкчылыктары негизинде бош убакытты биргелешип өткөрүүнү уюштуруу салтка айландыруу да. Демек, үй бүлөлүк окуу клубу бул жөн эле клуб эмес, максаттуу китепке кызыктыруу максатындагы иш-чара болуп саналат. Милдети башталгыч класстын окуучулардын китеп менен баарлашуусунда окурмандык керектөөлөрүн ата-энелер менен биргеликте тарбиялоо. Демек, окурмандык керекпи? Ата-энелер менен биргеликте кызыктырыш керек. Ата-энени да мектепке, китепканага, китепке тартуу болуп саналат. Бала үчүн балдар адабиятынын мыкты үлгүлөрүн өз убагында ачуу, мектепте билим берүү үчүн зарыл жөндөмшыктарды, көндүмдөрдү өнүктүрүү максатында баланын шайкеш өнүгүүсү үчүн ылайыктуу чөйрөнү камсыз кылуу болуп саналат. Мына ушул ылайыктуу чөйрө китепканага келип, талкуу, кызыктуу иш-чара уюштурулушу керек. Демек, кандай түрлөрдө болот? Ыкмаларды колдонсок болот. Сурамжылоо, суроо берүү, көйгөйдү, кырдаалды чечүү, педагогикалык байкоо, маектешүү, ата-энелер үчүн сунуштар, көргөзмөлөр, биргелешип уюштурулган ишмердүүлүк, чыгармачыл устакана, театралдаштырылган ишмердүүлүк сыяктуу ыкмаларды колдонсок болот. Демек, бул окуу клубунда бир же бир нече үй бүлөнү бириктирип келип, балдар менен китептин мазмунунда баарлашуу, талкуу жүргүзүү, маектешүү, байкоо жүргүзүү форматында болуш керек. Окуу клубу мектеп китепканачылары жана башталгыч класстын мугалимдери тарабынан уюштурулат. Клубдун мүчөлөрү башталгыч класстын окуучулары жана алардын ата-энелери жолугуш үчүн өзүнчө күн белгиленет. Мисалы, ар бир айдын экинчи жумасында бейшемби күндү белгилеп койсоңуз болот. Окуу жумасына бир жолу болот. Көрдүңүздөрбү? Окуу үчүн китеп тандалып алынат. Китептин электрондук форматы да колдонсок болот. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин сайтында китеп Эдугов KG жана электрондук китептердин ачык сайты Bloom Library'ден тапсаңыздар болот. Жолугушууга чейин 2 жуманын аралыгында клубдун мүчөлөрү үй бүлөсү менен тандалган китепти окуп чыгышат. Ал эми клубка чогулганда алар окуган китептен алган таасирлери менен бөлүшөт. Пайда болгон суроолорду талкуулашат. Үй бүлөлүк окуу клубунун алкагында китептерди талкуулоодон тышкары үй бүлөлүк башка окуу жана математика боюнча иш-чараларды өткөрсөк болот. Түн, мен бул китепти окудум, эми сен оку, бир үй бүлөдөн бир китеп. Балдарга китеп белек бериңиз, чогуу окуйбуз, үн чыгарып окуйбуз. Окурман аталар, окурман үй бүлө акциялары болобу. Мына ушундай түрдүү иш-чараларды негизинде уюштурсак болот. Үй бүлөлүк театралдаштырылган оюндар, математикалык турнирлер, чемпионаттар жана башка. Ошондой эле бул жерде үй бүлөлүк чөйрөдө окуган китептердин негизинде кичинекей китепчелерди жасасак болот. Чыгармачылык устаканаларды түзсөк болот. Баланын ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын өнүктүрө турган мастер-класс болобу иш-чаралар өткөрсөк болот. Сүрөт тартуу, оригами жана башка чыгармачылыктын түрлөрүн аткарсак болот. Демек, окуу клубда үй бүлө менен балдардын ортосундагы бир окулган чыгарманын негизиндеги түрдүү форматтагы кызыктуу иш-чараны уюштуруу болуп саналат. Мына ошол иш-чараны уюштуруудагы оригиналдуу бир сценарийди карап чыгуу конкурсу жарыяланды. Эми бул жобо менен тааныштырдым сиздерди. Эми сценарийлердин мазмундары менен тааныштырайын. Кандай сценарийди түзсөк болот? Мисалы, сиздерге сунуштайбыз. Мисалы, бул Карачев орто мектеби, Түп райондогу Сары Дөбө орто мектебинин түзгөн окуу клубунун аталышы экен. Окурман өргө экен. Окуу клубунун максатын коюшкан, үй бүлөлүк окуу клубунун багытын коюшкан, иштөө форматын иштеп чыккан, иш планы көрсөтүлгөн жана окуу клубунун мүчөлөрүн көрсөтүш керек. График көрсөтүлүш керек мында. Кайсы күндөрү болот. Анан ошол окуу клубунун иш-чарасынын кандай темаларда иш-чаралар өткөрүлөт, ошол так көрсөтүлүшү керек. Жумасына бир жолу кайсы убакытта, жуманын бейшемби күнү же жума күнү же шейшемби күнү бир график белгиленет. Кайсы класстар менен, кайсы ата-энелер менен өткөрүш керек. Мына ушул окуу клубка кимдер катышат? Ошолор бардыгы
окуу клубунун мүчөлөрүнө кирет, график такталыш керек да. Эми биз сценарийди бул биздин сунушубуз. Биз иштеп чыгып башкача сценарийди сунуштап жатабыз. Бул мектептин сценарийи эмес, сценарийдин негизинде дагы кошумча иштелмени сунуштайбыз. Эми сценарийдин жазуунун этаптары класстан тышкаркы иш-чаралар боюнча нускамада берилген окуу клубунун сценарийинин тиркемелери. Ошону караңыздар. Эми ошол тиркемеге ылайык мынакей этаптар болуш керек, ишмердүүлүк комментарий болуш керек. Саат канчада мына саламдашып, сүйлөшүүдөн баштап ошол текст жазылат да. Кимдер катышат, окурмандын катышуучулары. Эми негизги бөлүктө эмне? Биргелешкен талкуу. Мен көрсөтүп жатам, мисалы 3 үй бүлө катышат. Суроолор китепканачы баштайт. Эмне деп китептин негизинде мисалы биз окула элек чыгарманы деле алсак болот. Окулган чыгарманы да алсак болот. Бул жерде окула элек чыгарма китепканачы дегенде мисалы суроо берсек. Бул китептин аты Пилдей чоң калп деп аталат. Роберт Эстельмейнстин Пилдей чоң калп деген китеби негизинде алынды. Ошонун негизинде китепканачы суроо берет. Эмне үчүн чыгарма Пилдей чоң калп деп аталды деп ойлойсуңар? Калп деген эмне? Чыгармада кандай каармандар жана окуялар болот деп ойлойсуңар? Деген суроо берет. Балдар менен бир аз талкуулоо жүргүзгөндөн кийин эми китепти окуу этабы башталат. Китепти бир үй бүлөнүн атасы же апасы окуп берсе болот. Окуп бергенден кийин талкуу үчүн суроолорду сиз алдын ала түзүп жазып койсоңуз болот. Мисалы, бул талкуудагы бериле турган суроолор. Чыгарма окулгандан кийин, мисалы, үй бүлө мүчөлөрүнүн китепканачы суроо берип жатат. Эмне үчүн Люка калп айтты? Калп эмне үчүн пилге салыштырылды? Люканын сезимдери кандай болду? Элеоноранын сезимдери кандай болду? Апасынын сезимдери кандай болду? Люка чындыкты айтса болот беле? Бул чыгармада кимдин образы таасир калтырды жана эмне үчүн? Үй бүлөдө бала тарбиялоодо талап коюуда жана жазалоодо кандай көйгөйлөр бар? Силер баланын жан дүйнөсүнө жакынсыздарбы? Эгер туура эмес иш кылса кандай талап коесуздар? Кандай туура эмес иштерди аткарбаш керек жана эмне үчүн? Кокус туура эмес иш жасап алсаңар эмне кыласыңар? Адамдагы кандай жакшы сапаттарды билесиңер жана жакшы сапаттарды кантип алып жүрүүгө болот? Үй бүлөдө биргелешип китеп окуйсуздарбы? Китеп окуу бизге эмнени берет деген сыяктуу ой жүгүртүүчү текст негизинде ой жүгүртө турган, сезимдерин ойгото турган, талдоо жүргүзө турган, анализдей турган, сын көз караш менен, креативдүүлүк менен идеясын айта турган суроолорду алып чыгып талкуу жүргүзөсүздөр. Балдарга дагы суроо берип, ата-энелерге дагы мына ошол чыгарманы негизинде кеңири ой жүгүртө турган ачык суроолорду, кызыктуу суроолор болушу керек. Мына ошол суроолорду берип талкуу жүргүзүлдү. Берилген суроолордун ичинде активдүү талкуу жүргүзүлөт, комментарийге жазып отурасыздар. Анан муну видео проектордон көрсөтсөңүз болот, суроолорду коюп койсоңузчу, жазып алсаңыз болот алдын ала. Анан талкуудан кийин чыгармачылык ишти уюштурсак болот. Талкуудан кийин эми чыгармачылык иш аткарабыз, кат жазуу. Бул дагы баланын чыгармачылыгын өнүктүрө турган этап, кызыктыра турган этап, ыкма болуп саналат. Катышып жаткан ар бир 3 үй бүлө каалаган каарманды тандап алып, анын атынан каармандардын бирине биргелешип кат жазышат. Бир үй бүлө чогуу үчөө, атасы, апасы, кызы же уулу чогуу бир кат жазышат да. Мисалы, Люканын атасына каты эмне деп кат жазат эле. Люканын атынан атасына кат деп биргелешип бир үй бүлө жазат. Же Элеоноранын апасына жазган каты, апасынын атасына жазган каты, атасынын Люкага жазган каты, Жереми досунун Люкага жазган каты. Кат жазылгандан кийин баардыгы үн чыгарып, катты окуп беришет. Биргелешип кеңешип кат жазышат да чыгармачылык менен. Анан ар бир үй бүлө катты окуп бериши керек.
Катты окугандан кийин баардык үй бүлө биригип окулган чыгарманын негизинде жаңы варианттагы кыялындагы чыгарманын дарагын биргелешип түшсөк болот. Биргелешип чыгарманын дарагы деген стратегия бар. Белгилүү сиздерге мына ошол жаңы вариантты тексттен тышкары кыялындагы фантазиясындагы жаңы чыгарманы түзүп, ошо Пилдей чоң калп деген текст аталышын да өзгөртсөк болобу? Мына ошол чыгарманын дарагын чыгармачылык менен түзсөк болот. Мына ушул катты окугандан кийин кандай таасирлер калды? Чыгармачылык менен чыгат да бул катты жазганда. Сезимдер жана сапаттар кутучасын түзүп, андан кийин жүрөкчөлөрдү алып бири-бирине тартуулашат. Жүрөкчөлөрдүн мазмунунда позитивдүү сезимдер, жакшы сапаттар жазылышы керек. Анан жыйынтыктоо этабында демек китепканачы иш-чаранын жыйынтыгын чыгарып, ыраазычылык сөздөр айтылат, катышуудагы активдүүлүктөр белгиленет. Электрондук китептеги чыгармаларды окуу, биргелешип талкуу сунушталат. Үйгө тапшырма кандайдыр бир белгилүү бир чыгарманы мына ушуларды окуп талкууласаңыз болот деп так дареги чыгарманын аталышын сунуштасаңыз да болот, же каалаган өз чыгармасын тандап алса да болот. Мына ушул ар бир этапты комментарийге берип турасыздар. Үй бүлө мүчөлөрү менен биргелешип окуу, талкуу жана башка эмнени сунуштайсыз, мына ушундай сценарийди жазыш керек. Эми сценарийдин мазмунунда ошол балдар менен үй бүлө менен талкуу этабы болобу, же викторина болобу, же кандайдыр бир кызыктуу башка форматтагы окуу клубунун иш-чарасын түзөсүзбү? Балдарды өнүктүрө турган кызыктуу мазмундагы иш-чара болуш керек. Мына ошол сиз ойлоп тапкан чыгарманын негизинде талкуу жүргүзгөн, сиз ойлоп чыгармачылык менен иштеп чыккан сценарийдин оригиналдуулук менен иштеп чыккан сценарийиңизди бизге жөнөтөсүз. Ошол сценарийдин кароо сынагы болуп жатат. Эми андан ары мына бул текст берилди. Эми андан ары дагы бир сценарийдин иштелип чыккан, бул окуу керемет долбоорунун адистери иштеп чыккан сценарий. Мында толук берилип жатат. Эмне деп сүйлөйсүз, кайсы ресурстар камтылган, кандай суроолор берет. Мисалы, киришүү этабы, саламдашуу, милдеттери, ойлоп табуу, жумуштарды коргоо, презентациялар, китепканачы клубдун атын, эмблемасын ойлоп таап, иштерди чакан группаларга уюштурат дейт. Негизги бөлүк биргелешкен талкууда балаңыздын жакшы көргөн китеби кайсы, атаң же апаң китеп окуйбу, кайсы китептерди окуйт деген сыяктуу талкуу суроолор берилип атат. Эми бул жерде викторина бар экен. Балдар адабияттын барактарынан абышка канча жолу кайырмак кыргытты? Көмөч нан кимдерден качып кетти? Карлсонду жакшы көргөн тамагы дейт. Мына ушундай викторина уюштурсак болот экен. Бири-бирибизге окуп беребиз. Жети ата тууралуу маектешти уюштуруу. Ак кеме повестиндеги Жети ата деген үзүндүнү үн чыгарып моделдештирип окуу дейт. Китепти талкуулуу автору жана жанры, каармандар жана алардын жасаган иштери, сезимдери, аракеттерин талкуулап жатабыз. Анан окулган китептин экранизациясы Ак кеме киносунан үзүндү көрсөтсөңүз болот. Көргөн кинону талкууласаңыз болот. Бышыктоо этабында балдардын ата-энелеринин чыгармачылыгы. Балдар ата-энелери менен Жети атасынын аттарын жазат. Алар жөнүндө кыскача баяндап айтып беришет. Сүрөттөрүн элестетип тартышат. Жасалган иштеринин көргөзмөсүн уюштурушат. Демек, жыйынтыктоо этабында китепканачы катышуучуларга ыраазычылык билдирип, кийинки жолу ушунун күнүн, убактысын жана ордун белгилейт. Үйгө тапшырма. Үйдөн да Рикки сериясындагы китептердин бирөөсүн үй бүлөңөр менен окуп келгиле деп тапшырма берсеңиз болот. Талкууланган кызыктуу суроолорду даярдап келүүсүн сурансаңыз болот. Суроолор түзүп келгиле деп. Эми комментарийлерде белгиленип турат. Мына китепканачы атын, эмблемасын жазат, талкуулоону уюштурат. Викторинанын суроолорун проектор аркылуу экрандан чагылдырсаңыз болот. Китепканачынын көркөмдөп тыным менен окуп берсе болот. Китепканачы өзү окуп берсе болот. Үй бүлө мүчөлөрүнө окутсаңыз болот. Негизичи бул жерде китепканачы окуп берет. Китепти тандоодо китепканачы балдардын жаш өзгөчөлүгүн жана алардын кызыгуусун эске алат. Окулган китеп боюнча ар кандай чыгармачыл иштерди уюштурат. Бул китептерди мектептин китепканасынан алса болот деген комментарийлерди иштеп чыгасыз. Демек, окуу клубунун сценарийинин мазмунунда чыгармачылык менен иш алып барган иш-чаранын баштан аяк сүрөттөлгөн сценарий болушу керек. Бул сценарий балдар үчүн дагы, ата-эне үчүн пайдалуу, өзгөчө, уникалдуу болуш керек. Бул жерде көрдүңүздөрбү? Викторинадан бери келип, викторинада ошо окулган чыгармалардын суроолорун берип, анан бир чыгарманын негизинде
Айтматовдун Ак кеме повестиндеги биздин жашоо турмушубузга керектелүү жети ата үзүндүсүн алып туруп жети ата тууралуу талкуу кетти. Демек биз алган китептин мазмунун жөн эле мазмун каарманды талкуулап койбостон идеядан идея жаралыш керек. Андан кийинки чыгармачылыкка кызыгып калыш керек. Китепти окуду, чыгармачылык менен иштеди, дагы ачылыш болуш керек балада, ойгонуу болуш керек. Чыгармачылык менен иш аракет жүргүзүлгөн иш чара эле жеткиликтүү жана таасирдүү болот. Мына ушул сиздерге эки сценарийди сунуштадым. Бул чыгармачылык менен, ойлоп табуучулук менен аткарыла турган иш-чаранын сценарийлери. Мына ушул сыяктуу сценарийди жазып, чыгармачылык менен иштеп чыгып, оригиналдуу болуш керек, уникалдуу, эч кандай башка сценарийлерге окшобогон чыгармачылык менен иштелип чыккан сценарийди бизге жөнөтүңүздөр. Мына ошол сценарийдин мазмунун окуп чыгып, анан жеңүүчүлөрдү аныктайбыз, урматтуу кесиптештер. Бардыгы түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ушул менин видео нускамамды кылдаттык менен угуп, таанышып, бул сценарийдин электрондук вариантын дагы жөнөтөлүк сиздерге. Сиздерде бар бул сценарийлер негизи. Бирок ал эми жогорку жакта биздин команда тарабынан иштелип чыккан мына Пилдей чоң калп деген чыгарманын сценарийин чогуу иштеп, ойлоп таап сиздерге сунуштап жатабыз. Бул сунуш жөн гана. Бул сиздер чыгармачылык менен дагы тереңирээк, дагы мындан да кызыктуураак кылып түзүп алсаңыздар болот. Мына ушул конкурска катышыңыздар. Конкурстан сырткары да активдүү иш-аракет жүргүзүңүздөр. Активдүү окуу клубу иштеши керек чындыгында. Бул окуу клуб китепкана ачуу үчүн. Башталгыч класстар кызыктуу иш-чараларды өткөрүп келесиздер. Китепканачылардан суранабыз. Мына ушул окуу клубду жолго коюп алыңыздар. Мыкты активдүү китепканачыларды конкурска активдүү катышууга чакырабыз. Активдүү болуңуздар, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.